Баткенде чыр эмнеден башталганы белгилүү болду. Тажик тарап белгисиз себептерден улам Ош Баткен-Исфана жолун бууп салганын президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруфхан Туллаев 27 январдын кечинде Турмуш басылмасынын кабарчысына берген маегинде билдирди. Анын айтымында эл чогулуп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Маалыматты тактап баштаганыбызда тажик тарап биз менен макулдашуусуз алдын ала эскертүүсүз чек ара тилкесинде курулуш иштерин баштаганы белгилүү болду. Окуя болгон жерге укук коргоо органдарынын өкүлдөрү келип, элдин тынчын албоо, чагымчылдыкка жол бербөө үчүн маселени тынчтык жолу менен чечүүгө чакырышты. Эскертүүлөргө карабай, эмнегедир ошол жерде жашаган тургундар жолго чыгып тосушту, деди ал. Туллаев ошондой эле президенттин облустагы өкүлү Абдикарим Алимбаев, райондун акими жана айыл өкмөт башчысы жеринде экенин билдирди. Сүйлөшүүлөрдөн кийин жолдогу кыймыл калыбына келтирилди. Бирок 7-10 мүнөттөн кийин атышуу башталды. Күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жеринде болуп, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Чек ара аймагында жашаган эл эвакуацияланган учурга даярдык көрүп жатабыз, деди ал. Тажикстан тарап миномет жана гранатометторду колдонуп жатат. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Төрт көчө жерлигиндеги Баткен-Исфана унаа жолу Тажикстандын жарандары тарабынан жабылып, Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусунун жыйынтыгында саат 19:30 карата жол каттамы ачылган. Бирок кайра эле саат 19:35 чамасында кырдаал курчуп, тажик тарап Баткен районунун Чырдөбө жерлигинде УКМКнын чек ара кызматынын чек ара тарамдарын көздөй ок атышкан. Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын чек ара кызматынын чек ара тарамдарынын атышуусу Төрт көчө жана Чырдөбө жерлигинде болууда. Тажик тарап миномет жана гранатометторду колдонууда, деп билдиришти чек ара кызматынан. Булак лайк чекиткейжи. Баткен жергиликтүү бийлик жаңжал чыккан айыл тургундары көчүрүлүп жатканын маалымдады. Бүгүн 27 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал чыккан айылдардын тургундары көчүрүлүп жатат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Маруфхан Туллаев журналисттерге билдирди. Анын айтымында кары-картаңдар, аялдар жана балдар убактылуу коопсуз жерге чыгарылууда. Кыргыз-Тажик чек арасындагы Баткен-Исфана жолундагы төрт көчө аймагында кечки саат 19:30 чамасында эки тараптан атышуу башталганын Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка караштуу чек ара кызматынын Баткендеги башкармалыгынын жетекчиси Кыялбек Төлөнбаев маалымдады. Чек ара кызматынын бир аз мурда тараткан маалыматына караганда, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын атышуусу төрт көчө жана Чырдөбөдө болуп, тажик тарап миномет жана гранатометторду колдонуп жатат. Кыргыз тарап чек ара жаңжалы тажикстандык жарандар төрт көчө аймагын жаап алгандан кийин тутанганын билдирүүдө. Азаттыктын тажик кызматынын аймактык кабарчысынын айтымында, Исфара акимчилигинин басма сөз катчысы Зубайдулло Шамудов жолду кыргыз тарап жапканын, буга байланыштуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чукул жыйынга чогулганын билдирген. Булак Азаттык Чекиторг. Баткенде ок чыккан аймакта электр жарыгы өчтү. Баткенде ок чыккан Орто Боз жана Ак Татыр аймактарында толугу менен электр жарыгы өчтү. Учурда төрт көчө аймагында тажик тарап ок атып жатышат. Жергиликтүү тургундар улуу муундарды коопсуз жайларга жиберүүдө. Саат 19:35 чамасында Баткен районунун Чырдөбө аймагынан тажик тарап ок чыгарган. Чырдөбө төрт көчө тажик тарап миномет, гранатомет колдонуп жатат. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү тургундар Назар Ньюска билдирди. Буга чейин мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде кырдаал курчугандыгын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришкен эле. Маалыматка таянсак, Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлери Баткен-Исфана унаа жолунун Баткен районунун төрт көчө тилкесиндеги бөлүгүн бир тараптуу тосуп алышкандыгы айтылды. Эске сала кетсек, бүгүн 27 январда саат 17:00-дөн 18:30 чейин Тажикстандын чек арачылары Баткен районундагы Баткен-Исфана жолунун төрт көчө тилкесин тосуп алышкан. Аймакка чек ара кызматынын Баткен облустук башкармалыгынын жетекчиси Кыялбек Төлөнбаев, Баткен чек ара отрядынын командири Рустам Миршакиров барып сүйлөшүү жүргүзгөнү менен майнап чыккан эмес. Кырдаал курч боюнча калууда. Кырдаал боюнча кошумча маалыматтар берилип турат. Булак Назар Ньюс Чекиторг. Сүйүн аттуу Көкташ айылынын тургуну. Подвалда жашынып отурабыз.
Биз үйдө көк таштабыз. 4 көчөгө эң жакын айыл. Ок атышуу болуп атат. Өткөндөн да жаман болуп атат. Тажиктер миномет менен 4 көчөнү атып атат. Биз азыр кошуналар менен баарыбыз подвалда отурабыз. Атышуу 1 саат мурун башталган. Эвакуация кылганы эч ким жетишкен жок. Баарыбыз үйлөрүбүздө отурабыз. Жарадар болгондор тууралуу маалыматым жок. Биз подвалда отурабыз да, деп билдирди Көк Таш айылынын тургуну. УКМКнын алдындагы чек ара кызматы учурда абал чыңалып турганын билдирген. Жылдызкан Жумаш. Тажикстан чек арадагы атышууга кыргыз тарапты күнөөлөп чыкты. Алардын билдирүүсү: Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын чек арасындагы чыңалуу тажикстандыктардын унааларына кыргыз тараптан таш ыргытуусунан улам чыккан. Мындай маалыматты Тажикстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Исфара шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Зубайдулло Шомадов билдиргендей, Башаламандык Саманьон айылынан Чоркух айылына бара жаткан тажик жарандарынын унаалары таш баранга алгандыктан чыккан. Азыр чек арага эки тараптан тең адамдар чогулду. Ок атышуулар болгондугуна карабастан абалды аскерлер менен коопсуздук күчтөрү кармап турат. Учурда Исфара Ош жолу тосулуп турат, деп жазылат билдирүүдө. Булак Супер Чекиткейжи. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, Баткендеги болуп аткан азыркы окуя жана биздин военный техникаларды тартып Инстаграм баракчаларга, группаларга ырытпаңыздарчы. Бул внутренняя военная тайна болуп атпайбы? Биздин сырткы душмандар көрүп атат аны. Ошол контролдоп коюңуздар суранам. Жарадарлар бар. Тажикстан чек арадагы жергиликтүү тургундарын эвакуациялай баштады. Кыргыз өлкөсү менен чек арага жакын Тажикстандын Саманьон айылында жаш балдар менен аялдар эвакуациялана баштады. Бул тууралуу тажик басылмалары жазышты. Учурда атышуу уланууда. Алгач кыргыз аскерлери аткылап, ага жооп беретинде тажик аскерлери ок чыгарып атышуу башталган. Жарадарлар бар, бирок так саны белгисиз, деген тажикстандык тургун. Бүгүн 27 январда Тажикстандын аскерлери Ош-Исфана жолун тосуп алгандыгы кабарланган. Чек ара кызматынан 4 көчөдө абал чыңалууда экенин билдирип, Тажикстан тарап миномет жана гранатометторду колдонуп жатканын билдирди. Булак Супер Чекиткейжи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы бүгүн 27 январда кечки саат 18:30 чамасында Тажикстан Баткен-Исфана жолунун 4 көчө аймагын бир тараптуу жаап койгонун кабарлады. Маалыматка ылайык, кечки 17:30дан 18:30га чейин жолду тосуу башталган. Окуя курчуп кетпеш үчүн чек ара кызматынын Баткендеги башкармалыгынын жетекчиси Кыялбек Төлөнбаев менен чек ара отрядынын полковниги Рустам Миршакиров 4 көчөгө барышты. Чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Азаттыктын тажик кызматынын аймактык кабарчысынын айтымында, Исфара акимчилигинин басма сөз катчысы Зубайдулло Шамодов жолду кыргыз тарап жапканын, буга байланыштуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чукул жыйынга чогулганын билдирген. Баткендеги Көк Таш айылындагы эки өлкөнүн аймагы кесилишкен жер кыргызстандыктарга 4 көчө деген ат менен белгилүү. Ал жерден Кыргызстандын Баткен, Исфана жана Тажикстандын Ворух анклавына кеткен жол кесилишет. Баткен менен Лейлекти байланыштырган мурдагы жол Тажикстандын Сорх, Чорку айылдарын аралап өтүп турган. 2007 жылдан кийин Баткен облусунда көз карандысыз жолдорду куруу аракети башталган. Жаңы жолдун багыты Тажикстандын айылдарына айланып, Көк Таш айылындагы 4 көчө тилкесинен Лейлек районуна өтүп кетет. 2009 жылы эки тараптуу кабыл алынган протоколдун негизинде 4 көчөнү кесип өткөн жол курулган. Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда бул протоколго кол койгон Адахан Мадумаров ушул күндөрү атайын кызматта сурак берип жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу тилкелердин айынан чек арада чыр-чатак байма-бай катталып келет. 2021 жылы жазындагы куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон. Анын экөө бала, 180ден ашуун киши жарат алган. Тажикстан тараптан 19 киши каза таап, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө тең бул жаңжал үчүн бири-бирин айыптап кылмыш иштери козголгон. Булак Азаттык Чекиторг.